بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Урматтуу мусулман бир тууган, биз бүгүн Рамазан айынан алдын келүүчү Шаъбан айынын 2-чи күнүндө турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул айдын Шаъбан айынын көпчүлүгүн орозо кармоо менен өткөргөн. Бул сабагыбызда ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бул айдагы орозосу жөнүндө жана ошондой эле бул айда туура эмес жасалып жүргөн кээ бир амалдарды баяндайбыз. Биринчиден, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын орозосуна келе турган болсок, Имам Бухари жана Имам Муслим рахимахумулла өздөрүнүн сахих китебинде алып келген хадисте Аиша радиаллаху анха айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ясуму хатта накула ла юфтир ва юфтиру хатта накула ла ясум." Аиша радиаллаху анха айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээде такай орозо кармайт эле. Биз эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо кармабай, оозу ачык жүрбөйт окшойт деп ойлоп калат элек дейт. Ал эми кээде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо кармабай, оозу ачык жүрөт эле. Биз ошентип эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындан ары орозо кармабайт окшойт деп ойлоп калат элек дейт. Сөзүн улап айтат: "Ва ма раайту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям истакмала сияма шахрин кат илля Рамадан." Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын Рамазан айынан башка эч бир айды толук орозо менен өткөргөндүгүн көргөн жокмун дейт. Башкача айтканда, Айша энебиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айын толук орозо менен өткөргөн. Ал эми башка айларды эч бирин орозо менен толук өткөргөнүн көргөн жокмун деп атат. "Вама раайтуху фи шахрин акthara минху сияман фи Шаъбан." Жана мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын Шаъбан айында көп орозо кармагандай башка айларда кармаганын көрбөдүм деди. Бул хадисте Аиша радиаллаху анха Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айынан башка айларда эң эле көп орозо кармаган бул Шаъбан айында болгон деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шаъбан айынын көпчүлүгүн орозо кармоо менен өткөргөн дейт. Андыктан алымдар айткандай, бул хадис бизге Шаъбан айынын көпчүлүгүн орозо менен өткөрүү сүннөт экендигине далил. Ушул жерден алымдар бир маселе айтышат. Ал маселе эмне үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Шаъбан айында көп орозо кармаган деген маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бул айда көп орозо кармагандыгынын себептеринин бир себебин түшүндүргөн хадис келген. Ал хадисте Имам Насаи өзүнүн сунанында алып келет. Усама радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сурайт: "Я Расулаллах, лам арака тасуму шахран мин аш-шухури ма тасуму мин Шаъбан." Эй Аллахтын элчиси, мен сизди Шаъбан айында көп орозо кармаганыңыз сыяктуу башка айларда орозо кармаганыңызды көргөн жокмун деди. Сиз Шаъбан айында көп орозо кармаганыңызды көрдүм. Ал эми башка айларда мындай көп орозо кармаганыңызды көргөн жокмун деди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Залика шахрун ягфулу н-насу анху байна Раджабин ва Рамадан." Пайгамбарыбыз айтты: "Ал Шаъбан айы Ражаб айы менен Рамазан айынын ортосунда келген ай. Ал айдан адамдардын көпчүлүгү кабарсыз" деди. Гапилетте калып өткөрүп жиберишет деп атат. "Ва хува шахрун турфау фихи ал-а'малу иля раббил аламин." Пайгамбарыбыз сөзүн улап айтты: "Ал айда, Шаъбан айында аламдардын Роббисине пенделердин амалдары көтөрүлө турган ай" деди. "Фа ухиббу ан юрфа амали ва ана саим" деди. "Менин амалым мен орозо болуп турган учурда көтөрүлүүсүн жакшы көрөм" деди Пайгамбарыбыз. Бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне пенделердин амалдары бул Шаъбан айында Аллах Таалага көтөрүлөт деп атат.
Мен деп атат пайгамбарыбыз, менин амалым мен орозо болуп турган кезимде көтөрүлүшүн каалайм деп атат. Ошондуктан да мен эмне бул айда көп орозо кармаймын деди. Ибн Раджаб рахимахулла бул айдагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көп орозо кармагандыгынын себептеринин бир себебин баяндап айтат. لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. بول إمام ابن رجب رحمه الله айтат, бул Шаъбан айы Рамазан айынан алдын келген ай болгон үчүн ошол Рамазан айында шарият кылынган орозо, Куран окуу ушуларда шарият кылынды бул айда дейт. Эмнеге десе, Рамазан айын адам, инсан өзүнүн нафсин көндүрүп, адамдардын нафсилери ошол Рамазан айы келгенге чейин ибадатка көнүп калуу үчүн бул айда дагы ошол Рамазан айындагы шарият кылынган амалдар шарият болуп калды дейт. Себеби инсан Рамазан айында орозо кармаганда бул айда эгерде кармап өзүн көндүрө турган болсо, ал айда эч кандай кыйынчылыкты сезбейт. Жана ошондой эле ибадаттар. Инсандын нафси бул ибадаттарга Рамазан келгенге чейин көнүп калуу үчүн, Рамазанды ушундай бир жеңилдик менен тосуп алуу үчүн эмне бул айда ушундай амалдар шарият кылынган деп атат. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айткандай, эмне бул Шаъбан айынын көпчүлүгүн орозо менен өткөрүү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Ал эми бул айда кээ бир инсандар туура эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келбеген амалдарды жасашат. Ал амалдардын кээ бирине токтолуп кое турган болсок, кээ бир инсандар бул айдын Шаъбан айынын 15-чи күнүн орозо менен өткөрөт. Башка күндөрүн көпчүлүк күнүн кармабайт да, 15-чи күнүн гана орозо менен өткөрөт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадистеринде, тастыкталган хадистеринде келген эмес. 15-чи күндү гана орозо менен өткөрүү. Муну алымдарыбыз бул сахих хадистерде келбегендиктен бул бидат амал дешкен. Анткени пайгамбарыбыздан келген орозо, аны айттык, ал көпчүлүк күндөрүн орозо менен өткөрүү. Ал эми 15-чи күндү гана өзгөчөлөп Шаъбан айынын артыкчылыгы үчүн деп кармаса, бул келген эмес. Ал эми бир инсан ар айдын 13-ү, 14-ү, 15-чи күндөрү айямул бид деп коет. Ошол ар бир айдын 13, 14, 15-теринде орозо кармап жүрөт. Ал адам эмне кылат десе, ал адам кармай берет. Анткени ал адамдын адатында бар, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчип жасап жүргөн амалы. Ал ошол ар бир айдын 3 күн, 13-ү, 14-ү, 15-и. Ал адамга зыяны жок. Бул жердеги кайтарылып аткан орозо 15 күнү гана. Ошол айдын артыкчылыгы үчүн кармаса. Жана ошондой эле кээ бир инсандар ошол 15-чи кечеде Шаъбан айынын кээ бир ибадаттарды жасашат. Ушул айдын фазилети үчүн же ушул айдын 15-чи түнүндө ушундай артыкчылык келген деп. Шаъбан айынын 15-чи кечесинде келген хадистердин баары алымдар айткандай, ал хадистер же жалган хадистер, же алсыз, далилге жараксыз хадистер. Ошондуктан 15-чи кечеде ибадат жасоо дагы эч кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тастыкталган хадистеринде келген эмес. Бул жерде дагы жанагы айтканыбыздай бир адам ар кечеде өзүнүн кечинде окуй турган намаздары бар. Тахаджуд намаз, кечки намаз, түнкү намаз окуп жүрөт. Ал адам башка айлар сыяктуу эле окуй берет. Ал адамда эч кандай зыяны жок. Бирок башка күндөрдө адаты жок эле бир адам бул айда 15-чи түнүндө ибадат жасаш керек экен, артыкчылыгы бар экен деп туруп жасай турган болсо, ушул амал эч кандай айтканыбыздай келген эмес. Жана ошондой эле кээ бир инсандар ушул 15-чи күнүндө бир башка бирөөлөргө тамак берип, же бир ушул айдын урматына бир башка бирөөлөрдү сыйлап, урматтап, жыйнап, бир чогулуп ошол жерде. Ал да келген эмес. Себеби эч кандай сахих хадистерде, тастыкталган хадистерде бул амалдагы келген эмес. Ушул жерден бир маселе бар, аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Ошол маселеге токтой турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде «Идан тасафа Шаъбан фала тасуму» деген. Эгерде Шаъбан айы жарымдай турган болсо, жарымына келе турган болсо,
анда силер орозо кармабагыла деген. Жанагы хадисте, биз айткан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Шаъбан айынын көпчүлүгүн орозо менен өткөргөн дедик. Бул хадисте пайгамбарыбыз Шаъбан айы жарымдаса деди, жарымына келе турган болсо анда орозо кармабагыла деп атат. Алымдар бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарып жатканы эмне? Бул айдын жарымынан өткөндөн кийин, эмне жарымына келип, жарымынан өткөндөн кийинки күндөрдү орозо менен өткөрөм деп, Шаъбан айынын урматы үчүн ушинтип кармайм десе, ушул амал кайтарылган деген. Пайгамбарыбыздын кайтарып жаткандыгы жарымынан өткөндөн кийин кармаймын орозону десе, ошол амал туура эмес. Антип кармагандан пайгамбарыбыз бул хадисинде кайтарып атат. Инсан бул жерде эгерде мисал үчүн жарымынан көбүрөөгүн кармай турган болсо, ал бул хадиске кирбейт. Жарымынан көбүрөөгүн. Ал эми жарымдагандан кийин жарымынан аз күндөрүн бул айдын орозо менен өткөрөм деп жарымдагандан кийин баштай турган болсо, бул орозодон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Ал эми бул маселеге деле жанагы жогоруда айтканыбыздай, бир инсан бир күн орозо кармап, экинчи күнү оозун ачып, дагы бир күн кармап, андан кийинки күнү оозун ачып, Дауд пайгамбардын алейхиссаламдын орозосун кармап жүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эң абзел орозо бул Дауд пайгамбардын орозосу деп. Ал орозо бир күн ачып, бир күн орозо, бир күн ачып, бир күн орозо. Бир адам ушинтип кармап жүрөт. Ал адам дагы эгер жарымдан өтсө деле кармай берет орозосун. Ошол адатындагыдай эле. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кайтаргандыгы ошол ай жарымдагандан кийинки күндөрүн орозо менен өткөрүү. Ошондуктан биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген нерсени гана карманышыбыз керек. Азыр бир канча туура эмес амалдарды, туура эмес бидат амалдарды бул маселебизден алдын айттык. Ошол 15-чи күнүн орозо менен өткөрүү, жана 15-чи кечени бир ибадат менен өткөрүү, жана ошол 15-чи күнү бир ошондой бир жерде чогулуп, башка бирөөлөрдү коноктоп ушул айдын урматына. Бул нерселерди биз эч кандай шариятта жок экендигин айттык. Алымдардын сөзүнүн негизинде. Ошондуктан ар бир мусулман адам ар дайым пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир ибадатты кандай көрсөтө турган болсо, ошондой жасаганга аракет кылыш керек. Валлаху алам ва саллаллаху саллям аля набийина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ва саллям.